Сыйкыр болгон адам кантип толук айыга алат дейт. Дуа окуш керек. Мындайда, урматтуу энелер, кимге сыйкыр болгон болсочу, Бакара сүрөсүн окусун. Сыйкыр бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды да сыйкырлашкан. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сыйкырлаганда таасири пайгамбарыбызга да тийген. Күндөрдүн биринде өзү пайгамбарыбыз айтат, көңүлү тартпай калган эч нерсеге. Уктап атса, эки периште келип түшүндө. Баштагы жагында бирөө отурат, пут жагында бирөө отурат, сурап атат бирөөсү. Ай, буга эмне болду деди? Сыйкырланган дебеди. Ага чейин билбейт эле пайгамбарыбыз. Эмнеге сыйкырлаган? Чач, сакал, тарака сыйкырланган. Ким сыйкырлаган? Паланча жөөт. Эмнеге? Тарака. Ал каякта? Паланча кудуктан. Кудуктун кайеринде? Түбүндө, таштын астында. Бардыгын периштелер айтып берип туруп кетип калды. Пайгамбарыбыз ойгонуп кетти. Кара эки сахабаны чакырды дагы айтты. Паланча кудукка баргыла, ошо кудукка түшсөңөр таш бар, таштын ачсаңар, астында тарак бар. Ошо тарактап келгиле деди. Барса, кудук кызыл болуп калыптыр, хынага окшош. Түштү дагы ташты алып туруп, алса таракты, тарак чач тарайбыз го, 11 жеринен байлаган экен. Түйгөн экен, 11 жеринен. Анан Алла Таала Кул ауду би раббил фалак мин шарри ма халак ва мин шарри гасиқин иза вақаб ва мин шарри наффасати фил уқад ва мин шарри хасидин иза хасад. Кул ауду би раббин нас маликин нас илахин нас мин шаррил васвасил ханнас аллади ювасвису фи судурин нас минал джиннати ван нас деп 11 аят түштү. Ар бир аятты окуганда бирден түйүн чечилип кете берди. Ар бир аятты 11-син окуганда бардыгы чечилип кетти дагы, пайгамбарыбызды жип менен байлап койгондой, бирден чечип, толугу менен чечкенде кандай боштонгон, ушундай бош болуп, ден соолук таап Алла Таалам шифа берди. Кийин анан айтылды, ушу үммөтүң айтып кой, сыйкырга каршы Фалак менен Нас сүрөсү. Ошон үчүн Фалак менен Нас сүрөсүн урматтуу энелер, эже карындаштар, ихлас менен окуңуздар. Ихлас сүрөсүндагы Фалак, Нас сүрөсүн ар бир намаздан кийин бирден, багымдат менен шам намаздан кийин 3төн, жатаарда 3төн окуп өзүңүздөргө дем салып жатыңыздар. Хафизалыкты эмне баштап ачкан адамга энелерди сунуш кыласыз? Хафизалыкты эми мына хафиз кылыш үчүн го дейм мында, Хафизалыкты эмне баштап аткан? Эмне баштап аткан адамга энелерге санана. Мында энелерге албетте мында сунушубуз Алла Таалам алхамдулилля күч кубат берсин. Куранды жаттай бериңиздер. Үмүт кылып жакшы аракет кыла бериш керек. Буларга мен чын жүрөктөн алхамдулилля кубанычты айтам. Иншалла Куран жаттаган баштап аткан энелерге иншалла Кудай кааласа Алла Таалам жардам берсин деймин. Аллахым кабыл кылсын деймин, жеңил кылсын. Якын инкар жамаат боюнча маалымат берип өтсөңүз кененирээк. Бундай жамаат жок. Бир аз мисалы эми бул өзүнчө жамаат эмес турганда. Аны кээ бирлер мисалы түшүнбөстүктөн, Кудай кааласа утурумдук аз-маз түшүнбөстүктөн жолдон тайыгандар бар, кайра келет. Бала кээде адашат, анан кайра келет, туура жолго түшүнөт. Велосипедти айдап аткандар бар, айдап барып жыгылат, кайра турат дегендей, жаш бала басканда да жыгылып кайра тургандай, булар да кичине адашып кайра ордуна келет. Өзүнчө мындай жамаат жок. Үйгө канча периште кирет? Үйгө канчалык Кур'ан, зикир, дуа, ибадат болсо ошончолук периште. Атак дайыма ар бир адам менен 10 периште жүрөт. Эко киромин катибин, оң жагында жана сол жагында. Булар оң жагындагы жакшы иштерди жазат, сол жагындагы күнөөлөрдү жазат. Лаху муаккибат дейт. Алдынан аркасынан дагы периштелер бар, сактап жүрөт. Пешенеде бир периште бар. Пешене жерге тийгенде, сажда кылганда дуа кылат. Я Алла, ушунун даражасын бийик кылгын, жүзүн жарык кылып бийик көтөргүн дейт. А сажда кылбаса, ага каргыш айтат, ушуну кор кылгын дейт. Адамдын оозунда бир периште болот. Ушу оозуна мына жылан чаян бир нерсе кирип кетпесин деп,
көзүндө периште эки, жана лабында эки периште болот. Ошо лабындагы эки периштенин иши салаватты жеткирүү. Пайгамбарыбызга сиз качан салават айтасыз? Саллаллаху алейхи ва саллям деп. Дароо пайгамбарыбызга ошол эки периште сиздин салаватыңызды кызыл белден Мадинага жеткирет. Мадинага жеткирет, пайгамбарыбыздын жаткан жерине жеткирет. Паланчанын кызы паланча сизге салам салават айтты дейт. Пайгамбарыбыз ага дагы саламына салаватына жооп берет, Алла Таала 10 жолу жооп берет. Мына ошон үчүн иншалла мына периштелер ар бир адам менен. Андан башка дагы үйдө канчалык амал болсо, ошончолук периштелер болот. Турмуштан эрте ажыраган, күйөөсү өтүп кеткен аялдар турмушка чыкпай жүрсө эмне болот? Күйөөсү өтүп кеткен. Мен айтат элем, эми бу дүйнөдө турмушка чыккан жакшы го, ыйманын сакташ үчүн. Эгерде бала чакалары болуп анан чоңоюп калган болсо, кээде ушундай болуп калат, ушундай келиндер бар. Анда ошолордун тарбиясы менен алек болуп турмушка чыкпай калгандар бар. Кыскасы айтканда күнөөдөн сактаныш керек. Кандай болбогон чакта дагы, эгер бирок бул шариятыбызда күнөө эмес. Эгерде мына азыркы күйөөсү өлүп калды, же болбосо ажырашып кетти, ошо ойдон турмушка чыкпай отура берген, андай болбойт. Турмушка чыгып, үй бүлө курган бул жакшыраак болот. Себеп дегенде көп бунун пайдалары бар. Ден соолукка дагы, руханиятка дагы, динге дагы, ахиретке дагы. Эгерде перзенттүү болуп калса, бу дүйнөдө калтырып кеткенде пайгамбарыбыз айткан, үйлөнгүлө, баш кошкула, балалуу болгула, көбөйгүлө деген. Мен үммөтүмдүн көптүгү менен кыямат күнү сыймыктанамын деген. Ошондуктан көп балалуу болгондон эч качан коркпош керек. Көп балалуу болгонго ниет кылыш керек. Менин кызым 12 жыл болду, перзент көрө элек, дуа кылып коюңуздар. Алла Таалам салих перзенттерди зурриятын тойиба ата кылсын. Мен оюмча дуалардын бардыгын аягында кылсак жакшы болот го дейм. Кудай кааласа буну бир тарап коюп турабыз. Дуалардын бардыгын аягында чогуу дуа кылабыз. Мен өтө көп күндөн бери бутум, колум, белим ооруйт. Врачтарга көрүндүм. Көптөгөн кары дамлаларга окуттум. Баарым сен кара дуалангансың, жана саңа бакшынын суусу ичирилген деп айтты. Мен эмне кылсам сакаям? Кайсыл дуа менен кара дуадан чыгып кетсем болот? Сиз биринчи тооба истигфар кылыңыз, 5 убакыт намазга бекем болуңуз, ар бир иштерди сүннөт менен аткарганга аракет кылыңыз. Азыркы мен сизге айткандай 5 убакыт намаздан кийин Ихлас Фалакнасты ихластуулук менен окуп, анан кийин жатаарда сөзсүз өзүңүзгө Ихлас Фалакнасты 3 жолу окуп дем салып жатыңыз. Кудай кааласа бул эч кандай андай эле чочуй турган, коркуй турган нерсе эмес. Кудайым буйурса, ушунун берекесинен Алла Таалам ооруңузду кетирет, жана иншалла сизди сактайт. Мени үйдө атам, апам каргап урушат. Мен эмне кылышым керек? Un чыкпасам урат, ыйлайм. Кантип андай нерседен чыгам дейт. Мындай кылбаш керек. Бул ыймансыздыктан да. Атай апасы каргап уруша турган бул жакшы эмес дейм. Баласын кантип каргасын? Пайгамбарыбыз айвандарды каргаган эмес. Пайгамбарыбыз айткан, өзүңөрдү каргабагыла, бала чакаңарды каргабагыла, мал мүлкүңөрдү каргабагыла деген. Каргабагыла деген. Мал мүлкүңөрдү дагы, эшекти дагы, кой, итти дагы каргаса болбойт. Бала чаканы кантип каргайт? Бул баягы адатка көнүп калган, ахиретке даярданбай, ыймансыз жашоо да, ушунун кесепети ушу да. Ошон үчүн мен сизге эмне деп айтат элем? Сиз сабыр кылыңыз. Кудай кааласа 5 убакыт намазды баштап, үйдө жакшы кызмат кылып, тазалап, ата-эненин көңүлүн таап, жакшы көңүл көтөрүлгөндө анан айтыңыз. Ата, апа, мени урушпаңыз, мен көңүлүм ооруйт экен. Мен бардык иштерди кылам депчи. Тырмакты алып бүтүп көмбөй койсо эмне болот? Тырмакты алып бүтүп көмбөй койсо эмне болот? Өзү урматтуу энелер, карындаштар, адамдын денесинен эмне гана чыксын, аны көмгөнгө өкүм берилген. Чач болобу, тырмак болобу, башка нерсе болобу. Жадагаса кээде бирөөнүн бармагы же чыпалагы кесилип кетет. Же тиши түшүп калат. Ит битке бербейт. Аны эмне кылат? Жерге көмөт. Денеден чыккан бар нерсени.
Егерде жерге көмілбей қалса тырмақ, сүннет атқарылбай қалған болады. Сүннет атқарылбай, сүннет бойынша көміп қойыш керек. Дуа сұрағандар кім? Қалғандарын бере беріңіз жекеде.